Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Көнүгүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүнкү көнүгүүбүз 5-көнүгүү. Эгер 5-көнүгүүдү биринчи жолу көрүп аткан досторубуз боло турган болсо, 1-көнүгүүдөн көрүштү кеңеш катары айтып кетебиз. Анткени ар бир сабак 1-ден 5-ке чейин бири-бирине байланыштуу. Улантабыз. 3-4 бул жерде чийме бар. Булардан биз подвесканы чыгабыз бүгүн. Ылдый жактан баштайм. Негизги тыштан баштайбыз. Чоң диаметр бул 60. Circle, круг. Радиус болсо 30. Андан кийинки ички 44. Диаметр 44. Центр 22 радиус. Бул отверстиелер болсо 8 мм. Саны болсо 12. Лайнды тандап туруп кошумча жардамчы эме сызык чыйып алам. Круг жерден 4 радиус. Муну тандайм. Polar tracking клавиатурадан array ар деп жазабыз. Rectangle patch polar дейт. Po деп жазабыз. Так, бул жерден кичине түшүрүс болуп калды. Объекти тандайбыз. Center. Башталгыч стартовый 6, бизге 12 штук керек. Бул жерге болгон 12 штукты жазабыз. Биз үчүн ар бир тоголуктун ичиндеги градус кереги жок. Бизге саны туура болсо болду. Андан кийинки 65 бул ойстон баштап туруп 65 өйдөгө алабыз. Анчо offset 65 жардамчылык. Андан кийин 54. Кайра кепсулду күйгүзүп алган жакшы, анткени ар бир команданын кыска аты чоң тамга менен жазылган туура. Кийинкиси 54. Эми бунун экөөнүн расстояниясы канча болот? 74. 74. Радиусу болсо тышкысы 22, ичкиси 8. Бул жардам сызыкты өйдөгө тартам. Эми offsetти тандап туруп 74-түн жарымы 35, 37. 7. Бул жакка, бул жакка. Муну чыйып алам. Эгер 8 боло турган болсо, 8ти кайра offset 8. Бул жерде чыйып атабыз. Өндөгө 1, мынга 1. Trim деп жазып туруп 2 жолу пробел басабыз. Каалаган кесишкен жерде мындай кылып кессек болот. Кайрадан круг, center, диаметр, center радиус, trim 1, 2. Так, бул сызык чыйып алдык. Эми тышкысы 22 болот. 22-ни пока чийиштин кереги жок. Жок, чийип алат экенбиз. Ушул центрге чейин чийип алабыз. Круг 22, радиус 22. Тандадым. Mirror B. Чайкалып салдык. Кайра trim
басып тұрып, бұл сызықты таңдаймын, селект объект, пробел. Трим. Таңдаймын. И бұл екеуін кесіп саламын. Бұл екеуін бірлештіріп қоямын бұл жерді. Еме ортаңқы ойыстан екі тарапқа есептегенде 33 мм екі тарапқа болады екен. Бұны алып өшіріп салам. Erase, offset. 66-ның жарымы болса 33. Ол тарапқа бер, сол тарапқа бер. Бұл 54 бұл жерден кесіп жатады. Ошонда екі бұрқ жауыз. Бұл ички 16 фи 16. 16-ның жарымы 8 градус. Таңдайбыз. Mirror арқалы бұл жаққа алып келіп аласыз, копия қылып. Еме бұны қандай қыласыз? Чиіп алсақ. Тышқысын чиіп аласыз. Радиус 18, круг 18. Егер видовой куб, navigation бар, жана навигация бар мешет ете турган болсо, жумушка тоскоолдук кыла турган болсо, бул жерден плюсту басып туруп, убактылуу алып салсаңар болот. Екі круг чиіп алдым. Trim, екі жол басабыз. Бұны өчүрүп салабыз. 22 бұл жақтың 22 радиусы беріп алабыз азыр. 22 бергенден кейін бұл 65-те бұл жақтан басып қоша алабыз. Анчын fillet радиус 22. Бұны таңдайм. Бұдан кейін бұны таңдайм. 56-ны қылыш үшін қайра F fillet бұл командадан таңдатам. Пробел. Ключевой таңбалы радиус. Бұны таңдайм. Ошондо бул кругда эмес, кошумча 22 градус тандайт экенбиз. Түндөгө тандалам. Так, эми 22 болот бекен. Түшүнүктүү. Буну убактылуу изоляция кылып турабыз сонда. Fillet радиус 22. Башында эме кылып салсак болот экен. Экөөнү. Буну убактылуу изоляция кылып турабыз. Кайрадан 22 берип көрөбүз. Болду. Болду. Эми 56 кылабыз. Биз 56 кылганда бул 22 кайра ошо 56 болуп жок болуп атат. Азыр изоляция кылганыбыз убактылуу изоляция болуп турат. Изоляцияны бүткөндөн кийин эме кылып салабыз. 56 жасагандан кийин. Fillet радиус 56.
изоляция, end object isolation қылсақ, мынау келіп қалады. Түсінікті. Еме бұл сызықты уақыт өшіріп же болсын біттер қалып келіп қоямыз. Бұл жақта радиус 20 деді. Фи, филет, ключевой радиус, ключевой там қояр 20. Тілде тұрған болсақ, 20 радиустарда берілді. Еме бұл сызықтарды кесіп салам. Трим, 2. Erase. Жиме даяр болды. Оны бұл жерде қосып болды. Nearest дейді. Егер сілерді Object-сына барлық бермелері привязкалар күйбеген болса, аны бұл жерден күй салыш керек. Бұл знак алып келіп тұрып, маусын оң тарауын басасыз, Object сынап шығады. Мында окно шығады. Select all қыласыз, барын таңдайсыз. Окей. Line. Квадрат шығыш керек. Квадратмен алып келіп. Бұл жақта конкретне бір белгі берілбеген. Ошон үчүн біз 3 midpoint қалып келіп қоямыз. Бұны бір асыл жерге қалып келішіміз керек екен. Эми түшүнүктүү. Бұл жерде midpoint табабыз, 3 бұрыштық. Бірінші точканы береміз. Бұл жерден болса, тангентті табышымыз керек. Тангент. Ошондо тура болот. Тандайм, mirror, зеркальное отражение. Бұл жаққа көчүрүп алам. Даяр болды. Эми осы сызыктарды даярдап алабыз. Көчүрүп салам. Беребиз. Саралабыз. Анан бир копиялоодун бир жолу бар. Тандалган объекттин сызыктын мондай квадраттык чыгат. Ошого маусын сол тарабын басып туруп, кызыл күйгөндө пробелди баса турган болсок, ушул modify'дагы 4 негизгеме бул жерден иштеп баштайт. Бир жолу баса турган болсоңор move болот, переместить. Местосын котормой. 2 жолу баса турган болсоңор rotate. 3 жолу баса турган болсоңор масштаб, scale. 4-нчүсү боло турган болсо, кайра исходный баштагы эмеге кайтып келет. Так, бизге баштагы туура эле болот. Тандайм. Так, бул эмеге туура келбейт экен. Copy. Centerди алышыбыз керек. Группка тийиз. Тандаш үчүн centerди тандады. Круптун центрыны привязкасы чыгыш үчүн биз алып келген объектти группка тийгизсек, мондай чыгып калат. Так, буну чыйдык. Чыйылды. Эми отверстиелердин биз калды. Буну убактылуу өчүрүп турам. Тандап туруп, height object кылабыз. R кылаардан мурда свойствосын өзгөртүп алыш керек. Андан кийин кичине кийинирээк болуп калат. Array.
свойствосын өтөбүз. 12. Эми осмо турган басабыз isolation and isolation object. Так, кайрама match properties. Кээ бир учурларда match properties мен match point деп айтып коем. Чий бүттүк. Эми размерлерди берип баштайбыз. Биринчи диаметрден беребиз. DIMD. Кыска эмеси тамаларын жаздырып пробел басабыз. Бул диаметр. Так, бул жака карайбыз. Башка 8. Болса 44. Так, эми клавиатурадан D, A, R. Бул болсо радиус. Бул жерде радиус бар. Бул ички радиус 8. Бул болсо тышкы 22. Бул болсо тал 22. Бул болсо 56. Бул болсо 20. Бул 8. Эми түз размерлер бериш үчүн D, L, I деп басам. Пробел басам. 66. 54. 65. Бул болсо 60. Бул 74 экен. Бул жерде да кошумча эме кылыш керек. Центр табыш үчүн мен эме кылам, кругка тийгизем. Мындай крестик чыгат. Плюс тандайм. Match properties. Тандайбыз. Mirror. Размер берем. D, L, I. 74. Эми размерди свойствосын которуп чыгабыз. Негизи размер берип аткан учурда светти өзгөртүп алсак болот. Түстү өзгөртсөк баары ошондой эле болуп калат. Stretch, select object, берип сундурабыз. Stretch, пробел. Бул жака тийбелеп коебуз. Чийимибизди чийип бүттүк. Эми атын жазып коебуз бул жака. Свойствосын өзгөртүш үчүн текстти E де кылабыз. Addition. Текст. Чийимибиз даяр. Бир аз чылдырып коем муну ордуна. Тандадык. Эгер сабак учурунда мен кээ бир нерсени унутуп кала турган болсом, силер жазсаңар болот. Мен өткөндө кандай эме кылдым. Жакын ортодо SPDS'те кандай жүктөп, кандай установка кылыш жөнүндө бир урок жасайм. Эгер
кимдин автокадында SPD чок боло турган болсо Tab 5 deymiz. Konugu 5. Kalagan emeni alsаңар болот. Bunu qanday alsak болот? Кайра жаңадан жасап отуруп эле кыска жолу bunu mouse эмес менен милдеттеп тандап туруп Ctrl Shift C-ни басабыз. Бул жактан чыгат комбинация. Ctrl Shift. Алып кечирип койсоңор. Ctrl Shift S. Так, тилекке каршы клавиатура иштеп атат. Макул. Башка жолун көрсөтөм. Так. 5-нчини өчүрүп салдык. 5 кайрадан рамка жасабай эле бул жерден эмне 4 ачып туруп мауснун тарабын басабыз. Move же болбосо копия. Ошол 4-нчү лист основания кылып туруп create copy деп жазып кличке коебуз. Копияды бассак, ошону копия кылып берет бизге. Аны өзгөртөбүз. Аны жылдырыш үчүн мауснун сол тарабы менен кармап туруп, мындай стрелка чыгат. Же бери. Бизге оң тарапка туруш керек. Аны viewportка 2 жолу шылчок кылып туруп киребиз. Сыны басам. Өзүмө керектүү болгон эмени туура 4 буштуктун ичине алып келип туруп, bundan чыгыш үчүн кайра бош жерге 2 жолу ылдамдык менен бассам өзгөрөт. Подвесканы да кайра жазып отурбай эле бул жерден 2 жолу бассаңар ичине кирет. Настройкаларына эгер чыгып аткан учурда кээ бир кемчилик кетип турган болсо алдан ала силерден кечирим сурайм. Так, бул жерде негизги сүрөт турат. Эгер жетишпей калган болсоңор, бул жерден паузаны басып туруп кайра чыгып алсаңар болот. Sağ ol, sayına жетти. Konumuz көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Лайк басып, подписаться кылганды унутпагыла. Жаңы автокад үйрөнүп аткан досторуңар болсо бөлүшүп койгула.